Жаңы бийлик бычып жаткан жаңы конституциянын долбоору көпчүлүктүн уйкусун бузду. Бүгүн ага каршы болгон жарандык коомдун форуму чукул өттү. Ага катышкандардын баары бул конституциялык реформаны мыйзамсыз экендигин айтып чыгышты. Юрист Сания Токтогазиеванын пикиринде ыйгарым укуктарын жасалма түрдө узартып алган жогорку кеңештин азыркы чакырылышы баш мыйзамды реформалоого укугу жок. Ансыз да элге таңууланып, автору түрдүү суроону жаратып жаткан долбоордо адам укуктары чектелип, бийликтеги тең салмактуулук сакталбай калган жана олуттуу карама-каршылыктар бар. Эң башкысы баш мыйзамдын долбоорун сунуш кылгандар бардык мыйзамдарды одоно бузуп жатышат. Заключение комиссии на данный момент Болуп жаткан нерселердин бардыгы мыйзамсыз жана легитимсиз. Анан калса жакында Венециялык комиссия парламенттин мөөнөтү конституциялык мөөнөттөн узарып кетсе, конституциялык реформаларды жасай албайт деген корутунду чыгарды. Корутунду рекомендациялык мүнөзгө ээ экендигине карабастан, аны тоготпой коюу мүмкүн эмес. Ошондуктан Конституциялык палата жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын кеңейтүү боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү жокко чыгарышы керек. Конституциянын жаңы редакциясы боюнча жалпы элдик добуш берүүнү мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоо менен бир күндө 10 январда өткөрүү пландалууда. Талаш жаратып жаткан долбоор 80 депутаттын колу менен 17 ноябрда талкууга чыгарылганы белгилүү. Бирок анын ичинде айрымдары автор эмес экенин айтып чыгышса, кээ бири кол тамгасын артка чакыртып алууда. Эгер жаңы конституция кабыл алынса, Кыргызстанда президенттин укуктары кеңейип, аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Парламент депутаттарынын саны 90го чейин кыскартылып, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктарын аткарган адам эч бир учурда конституцияга өзгөртүүлөрдү же конституциялык референдумду сунуштай албайт. Бул милдет же президентке же премьер-министрге таандык эмес. Ошондуктан ал айткан нерсе бул айтылып коет да, өзүнүн милдеттик укуктарын бииктетти. Превышение должностных полномочий деп коет. Ошол нерсеге эч ким көңүл бурбай атат. Юристтер жаңы конституциянын долбоорунун жарымы 2007 жылдагы баш мыйзамдын көчүрмөсү экенин айтышууда. Ага учурунда Венеция комиссиясы өтө коркунучтуу деп баа берген. Мындан улам жыйындын катышуучуларынын арасынан минтип талкуулап отурбай кескин чараларга барууга үндөсө. Айрымдары долбоорду тез аранын ичинде кайра артка чакыртып алуу зарылдыгын белгилешти. И, к большому сожалению, хотя я и сторонник президентской формы управления, Жогорку кеңештин мөөнөтүн узартуу азыркы мыйзамга жол ачууда. Салык төлөөчү катары мен бул парламентти баккым келбейт. Мен президенттик башкаруунун жактоочусумун, бирок азыркы жаңы долбоорду колдобойм. Ал арада Садыр Жапаров конституциянын жаңы долбооруна каршы чыгып жаткандарга жооп берип, алардын чыныгы жүзүн ачып берүүнү убада кылды. Instagram баракчасына бүгүн жаңы билдирүү калтырып, баш мыйзамдын жаңы редакциясынын негизин 2011 жылы элдик курултай сунуш кылган долбоор түзөрүн дагы кошумчалаган. Баш мыйзамдын долбоору жалгыз гана Садыр Жапаровдуку. Ал диктатура орнотуп жатат деп өлүп талып маалымат тарап жаткан жүзү кара акмактарга айтарым төмөнкүчө. Бул баш мыйзамдын долбоору 2011 жылдан бери курултайчылар жана жалпы эл тарабынан сунушталып келе жатат. Буга чейинки бийликтер тоготпой келген. Биз анча-мынча кемчиликтерин толуктап гана элдин талкуусуна алып чыктык. Бул бир кишинин же бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам эмес, жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам. Бул баш мыйзамга каршы чыгып жаткан ана башчынын чыныгы жүзүн келе жаткан биринчи күнү ачам. Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы болгондордун сын пикирине күн мурундагы социалдык түйүндөрдөгү баракчалары аркылуу жооп узатып, муну бут тосуу катары баалаган. Жапаров анда 2010 жылы кабыл алынган конституция бир уч адамдардын пайдасы үчүн кабыл алынганын, 10 жылдагы тажрыйба жаңы баш мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгын көрсөттү деп жазган. Белгилей кетсек, бүгүн президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Чынара Нурсеитова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.